убада берген эле чек ара чечебиз деп чечпей таштап коюшту деген көптөгөн сөздөрдү мен угуп аттым. Эртеңден баштап көрөсүздөр. Эртеңден баштап биз дагы бир нече чоң чиновниктерди камакка алабыз. Кимдир бирөө коррупция кылганды кылам деген даже оюна келбеш керек да. Ал президентибиз дагы күнү түнү дебей иштеп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу Баткен облусунун тургундары, урматтуу Аксай айылынын, Көкташ айылынын тургундары. Мен сиздерге Бишкектен биз атайын жолугушуу үчүн келдик. Мына Кудай буйруп биздин келгенибизге облусубузда дагы Баткен облусунда өкмөттүн атайын ыйгарым укуктук өкүлү Алмашев жаңы жетекчибиз келди. Алардын орун басарлары келди. Начальник УВД алмашты. Бардык ушул облустун жетекчилери алмашты. Биз бул эмнени кабар берет? Бул деген ошо мамлекетибиздин башчысы, мамлекетибиздин президенти Садыркожоевич Жапаровдун Баткен облусуна көңүл өзгөчө бурабыз. Баткен облусунун боюнча биз так жана көптөгөн жумуштар аткарабыз деген өзүнүн силерге берген убадасы бар. Ошол убадаларын аткаруу негизинде ушул жумуштар башталып атат. Кудай буйруп иштерибиз ийгиликтүү болуп, эли журтубуз тынч турса, ошол жакынкы аралыкта да сиздер коомубузда болуп аткан өзгөрүүлөрдү, жакшы жака болуп аткан өзгөрүүлөрдү сезе баштайсыздар. Азыр эми мен болсо өзүңүздөр жакшы билесиздер, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы катары, андан сырткары мамлекеттик комиссия бар. Чек араларды тактоо, демаркациялоо, делимитациялоо боюнча ошол комиссиянын жетекчиси катары сиздер келип отурам. Мен эмне үчүн мындай тез келгенимин себебин сиздерге түшүндүрүп коеюн. Себеби жакын күндөр эле биздин коомубузда ушул акыркы бир 10 күндө коомубузда чек ара маселеси тез көтөрүлүп, чек ара маселеси боюнча ар түрдүү сөздөр айтылып, коомубузду мындай бир чантык булоңго салган сөздөр айтылып, андан сырткары чынында ушул чек ара боюнча көптөгөн проблемалар бар экендигин билип туруп, ушу сиздерге алдыңыздарга келип, көптөгөн суроолоруңузга жооп берип, чечимдерди кабыл алып кетейин деп келдим. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекетибиздеги бүгүнкү күндө Баткен облусунун Тажикстан биздин коңшу мамлекетибиз менен чектешкен жеринде бүгүнкү күндө 460 километрге жакын такталбаган же болбосо чечилбеген бүгүнкү күндө чек арабыз бар. Бул эң чоң ушул оор участоктор, эң мындай бир кыйын участоктор калды да. Өтө оор мындай бир сүйлөшүүлөр боло турган участоктор. Бирок буларды оор деп эле биз таштап койбостон, Кудай буйрса булардын баарын чечебиз. Булардын баарын чечебиз. Коңшу мамлекет менен биргеликте, алар менен ынтымактыкта, достукта, дипломатиялык таризде сүйлөшүп отуруп чечебиз. Эки мамлекетте тең мындай орусча айтканда государственная комиссия по границам, мамлекеттик комиссия бар. Ошол эки мамлекеттик комиссия сүйлөшүп, ал жактан бир 20дай адам, бизден бир 20дай адам, ошонун башчысы менен сүйлөшүп отуруп, акыры анан ошол маселени чечкенге милдеттүү болобуз. Бул маселе жөндөн жөн мындай бир күч менен, кайсыл бир тараптын күчү менен чечилбейт. Сөзсүз сүйлөшөбүз. Сөзсүз биз акылдашабыз, макулдашып туруп, акырынан чечебиз. Кантип эле биз, мына өзүңүздөр билесиздер, мени көптөн бери жакшы билесиздер, көп жылдардан бери Садыркожоевичти жакшы билесиздер, президентибизди. Кантип эле ушул мамлекеттин башына турган ушундай адамдар биздин жерлерибизди өткөндө мына провокация кылып айтып атышпайбы? Мына Садыркожоевич келип жерди сатып өрүптөр, мына Ташиев келип жерди сатып өрүптөр деп. Кантип эле өзүбүздүн бир метр жерибизди берип коелу? Кантип эле биз жөн эле ушул кайсы бир ойлонулбаган
чечимдерге, elge karşı чечимдерге kol koyup kalaydı. Anda hiç kaçan bolboy. Anda hiç kaçan bolboy tuganda. Oşon üçün bundan hiç kıcalat bolboğumuzlar. Sizlerдің kıcalatçılığınарды alayın, kıcalatçılığınарды toktatoyun dep atay keldim. Qoğumuzda artı sözdördün bögöt koyoydu. Biz çegerаны taşlap koyuştu. Mına uada bergen ele çegara çeçemiz dep. Keçpey taşlap koyuştu degen köptөгөн sözdör dümen uğup attım. Bari özgürlüğü uğup attılar. Андай emez. Urmat tuğanlar, андай emez. Biz bu beylikti bir nerseden utup alıp, bir nerseden tartıp alıp kirgen jokpuz. Bu jerge bizge beylikti sizler berdiңер. Oşol sizler bergen beylikti Huday buyursa uşul Allah Taalam bergen mümkünçülüktü. Eldin bergen beyligin elge kayra işletip eldi problem çekүүгө biz mildettүүбүз. Hiç kaçan sizler kıcalat bolboşuңар керек. Oşol komissiyanın üstünde, çegara komissiyasının üstünde. Buna men turam. Komissiyanın üstünde şu atayı Sadar Hocaeviç ökөөбүз süйлöşüp, al oşol baya kandidat prezidenti bolup жүргөндө, prezident bolup şaylana elектile süylöşüp, ökөөбүz uşul maселени чечкенбиz. Eң оор жерге, eң кыйын жерде, eң чечилбеген ушундай элдин көйгөйү тамырлуу болуп турган жерге барып чечишибиз керек деп туруп. Ошондуктан ал киши мени ошого дайындаган. Анан эми бирок муну тез эле bir 10 kun 15 күндө bir ayda 2 ayda чече кое турган нерсе эмес экен бул. Бул жөн-жөнү чечилип кетпейт экен. Ал үчүн силер да жардам беришиңиздер керек. Силер жергиликтүү жашоочулар бизге мындай басым көрсөтүп, же чечесиңер, же болбосо силерди андай кылабыз, же чечпесеңер мындай кылабыз деп бизге басым көрсөтпөстөн кайрадан бири-бирибизге жардам берип иштешибиз керек. То есть силер бизди коркутуп, анан биз келип иштебешибиз керек. То есть биз силерден коркуп, элден коркуп эмес. Эл мени жаман сөз айтат экен, эл мынтип муну иштебей койсом же барбай койсом да кандай кылат экен деп эмес. Biz özümüzün жүрөгүбүздөн чыгып, ушу элибиздин, журтубуздун мамлекет президент чечебиз деп аракет кылып атабыз. Муну чечебиз Кудай кааласа. Кудай кааласа чечебиз. Ошогон бир аз сабырдуулук кылып, бул жерде мына аксакалдарыбыз, урматтуу аксакалдарыбыз отурат, апаларыбыз отурасыздар, айрыкча жаштарыбыз, урматтуу жаштар, кызыкандуулук алдырып, ызычуу боло бербегиле. Биз проблеманы билебиз. Көп нерсе бул жерде айтылбайт. Көп нерсени мен айта албаймын силерге. Себеби, эгерде ал айтыла турган болсо, анда сыр болбой калат. Анда мамлекеттик сыр болбой калат. Анда аскердик сыр болбой калат. Мамлекетибиздин коопсуздугун сактоо үчүн, коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биз бардык чараларга барабыз. Бардык чараларга барабыз. Мамлекет биз үчүн, мамлекетибиздин жери биз үчүн, биздин жашообуз, өмүрүбүз, бизде башка нерсе жок. Ошого сиздер эч кыжаат болбошуңуздар керек. Мына ушул Аксайдын тегерегинде, Аксай айылдын тегерегинде ар дайым проблема болуп келген, жана ошол проблемалар дагы эле болуп атат. Кече жакында эле мына жанакы жайлооңор боюнча, жер боюнча проблема болду. Аны чечүү проблемасын дагы сүйлөшүп атабыз. Мына жаңы губернаторубуз келди, мен губернатор да сүйлөй берейин эми. Мына жаңы губернаторубуз келди, Кудай кааласа, бул киши жеринде, ушул жерде бардык проблемаларды чечиш үчүн атайы мына генерал губернатор деп ушул кишини алып келдик. Садыр Нуркожоевич генерал губернатор жерге барсын. Бул то есть Баткен облусту ушунчалык кооптуу болуп кетти деп ушул кишиге мындай көңүл бурду. Суранды ушул жерге алып келип иште бериңиз деп. Эми бул киши дагы өзүнүн өмүр жолунда көптөгөн жолдорду басып өткөн киши, өтө мамлекет үчүн жанын берүүгө даяр болуп иштей турган киши. Кудай кааласа ушул кишини жакшылап өзүңүздөр ынтымакта иштетип алгыла. Кайсы маселе чыгат? Тополоң болуп ызычуу кылбастан сразу өкүлдөрдү жөнөтүп, бул киши азыр күнү түнү силердин өкүлдөрүңөрдү кабыл алып иштегенге даяр. Күнү түнү иштегенге даяр. Ал эми мына бул Аксай айылы коңшу Тажикстандын мына Варух айылынын тегерегинде көптөгөн проблемалар бар. Аны мен бул жерде сизге айтып бере бербейин, бирок биз мамлекеттин
чегарасын күчтөндүрөбүз. Кантип күчтөндүрөбүз? Эмне кылып? Кандай болот? Мына өзүңүздөр аны көрөсүз. Кудай буйруса. Биз күчтөндүрөбүз. Бул жерде мына мен өзү менен кошо ошол госкомиссия по делимитация, демаркация мамлекеттик комиссиянын мен төрагасы болсом, мына төрагасынын орун басары Назирбек Норматович бул кишини дагы кошуп алып келдим. Андан сырткары мына бул жерде чегара кызматынын башчысы, погранслужбанын башчысы Уларбек Шаршеевичти алып келдим. Уларбек Зарлыкович Шаршеевти алып келдим, полковник. Так, андан сырткары биздин кызматкерибиз Чыңгыз Маматуулу мына бул жигит дагы ушул жерде ушул маселелер боюнча специалист. Ушуларды атайын өзү менен кошо ала келди. Так. Эми урматтуулгандар. Мына жайлообуз качан чечесиңер? Чечеби бүгүн, чечпейби? Деп бизди жанагыдай кокодон албагыла. Айтып атпаймынбы? Биз чечебиз. Кудай кааласа, бул жерден булар монда айландырса, биз биерден монда айландырабыз. Жөн карап отурбайбыз. Так? Жөн карап отурбайбыз. Погранслужбаны биз азыр күчтөндүрөбүз. Мамлекеттик саясат болот бул. Мындан ары жылына биз болгону жылына, урматтуулгандар, демаркация баягы эмеге чегарага зым тартуу боюнча мен ушул маселенин бир мисалды айтып кетейин. Жылына бир 15 километрдин тегерегинде жүргүзөт экенбиз. 15 километр тегерегинде жүргүзөт экенбиз. Быйылкы жылга пландап атабыз 150 километр. 10 эсе көп пландап атабыз. Мында эч бир жыл болгон эмес. Чегараны бекемдөөнү быйыл 10 эсе баягы демаркация иштерин көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Агран заставаларыбыз боюнча, жана башкалар боюнча, ошол личный состав боюнча көптөгөн жумуштарды Кудай кааласа пландаштырдык, жана буларды аткарабыз. Мунун бардыгын негизинен ушул жасай турган жумуштардын негизинен көпчүлүгү Баткен облусунда болот. Баткен облусунда жүргөн. Туура биздин башка да проблемабыз бар. Мына Жалал-Абадта проблемаларыбыз бар. Коңшу Өзбекстан мамлекетибиз менен такталбаган чегараларыбыз бар. Өзбекстан мамлекети менен жанагы госкомиссиянын төрагасы дагы менмин. Чегара боюнча бүгүнкү күндө мамлекетке чегара боюнча жооп бере турган ошол мамлекеттик чоң кызматкер мына мен болуп эсептелет. Так? Чегарада эмне болсо, ошого мен жооп берүүгө милдеттүүмүн. Ошондуктан биз менин өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө жараша, өзүңүздөр жакшы билесиздер, менде бир аз мүмкүнчүлүк бар. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Кожоевич менен түздөн-түз сүйлөшүп, аны менен бүт маселелерди ордунда жанагыдай бир кайкып, кат жазып, карап, каттын жообу качан келет экен деп отурбастан түздөн-түз сүйлөшүп чечкенге мүмкүнчүлүгүм бар. Ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп туруп, мамлекеттин башчысынын мүмкүнчүлүгүн колдонуп туруп, мына элдин проблемасын Кудай кааласа чечебиз. Ушуга сиздер өзүңүздөр мындай бир түрткү болушуңуздар керек. Сиздер дагы. Сиздер дагы жардам беришиңиздер керек ушуга. Так, кээде бир аз проблема болуп калат. Кээде бир аз 2 күн эрте эмес, 2 күн кечирээк болуп калат. Ошол кичине бир сабыр кылыңыздар. Бирок эң негизгиси мына бул башыбызга жакшылап түйүп алайлы. Биз өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттик коопсуздугун сактоо үчүн бардык нерсеге барууга даярбыз. Себеби, урматтуулгандар, биз муну жасабасак, мамлекеттик бизге жасап аткан баягы жумуштарыбыздын бардыгы текке кетет. Мамлекетибиздин границаны коюп, мына силерге окшогон эли журтубуз кармап турасыңар. Границаны коюп, делимитацияны өткүзүп, андан кийин демаркацияны жүргүзүп,
ошол торзумдарды тартып, баягы биздики, баягы сеники деп тактап. Эми мунун бияка өтсөң жооп бересиң, мунун бияка өтсөң жооп бересиң дегендей маселени биз алып чыгышыбыз керек. Жакынкы жылдары ушуну бүтүрүшүбүз керек. Туура бул өзүбүз келип туруп эле мындай каалагандай тарта бере турган болбойт экен. Кээде ушул өзүбүздүн коңшуларыбыздын көңүлүнө карап калат экенсиң. Кээде ушулордун бир айда сүйлөшүп жүрө турган сүйлөшүүнү 2 айга чозуп жиберет экен. Biz buna 3 aydan beri aytıp dep mınday aytıp oturup Mart ayında şu göz komisyanın işini jandandırуу üçün süйлөштүк. Эки мамлекет менен тең. Тажикстан менен да süйлөштүк. Март айынын Кудай буйрса 1-10 күндүгүндө ишти баштайбыз. Өзбекстан менен да süйлөштүк. Өзбекстан менен март айынын 2-10 күндүгүндө Кудай буйрса сүйлөшөбүз. Өткөндө Өзбекстандын делегациясы бизге келип кеткен Бишкекке. 20дай адам менен келип Бишкекте 2 күн турушуп, ошол жерде иштеп, эң акыркы протоколго, урматтуу туугандар, мен бул жерде силерге биринчи жолу айтып атамын, эң акыркы протоколго түнкү саат 3-тө кол койдук. Ушу кайсы ай эле? Декабрь. Мына декабрдын башы эле. Ушу декабрдын мына ортолору экен. Билесиздер, түнкү саат 3-тө ошо декабрдан ошол суук болуп калмаган. Ошого чейин алар дагы көгөрүп олтурушту, биз дагы көгөрүп олтурдук. Акыры сүйлөшүп олтуруп, түнкү саат 3-тө аларга дагы туура келе турган, бизге дагы туура келе турган протоколго кол койдук. Мына ушинтип жүрөт жолугушуу. Ушинтип оор болуп, ушинтип талашып, тартышып, кээ бир жерде ушундай бир катуу талашканга чейин барабыз. Анан акыры бир эмеге келебиз, дыкка келебиз. Ошондо дагы бир жолу айтайын. Элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгын биз эч кимге берип койбойт деген оюбуз жок. Бизде башка кызыкчылык жок. Кээ бирлер айтат сатып бериптир деп. Кантип сатып бересиң? Кантип жерди сатып бересиң? Бул жер мал эмес, кой эмес, корону алып сатып бере турган. Же бул жөнөкөй бир машина эмес, минип кетип атып базарга барып сатып бере турган. Бул жер элдин, мамлекеттин тагдыры. Ушундай эле тагдыр биздин коңшуларды да күтүп турат. Биздин эле тагдыр болуп, бизге өтө керек болуп, аларга керек эмес, аларга дагы өтө керек. Алар дагы ушундай бизге окшоп тытынып турушат. Ошон үчүн кээ бир жерде, кээ бир участоктарды биз аларга беребиз. Кээ бир жерде, кээ бир участоктарды биз алардан алабыз. Туугандар, сүйлөшүп, ушинтип алыш бериш менен гана бүтөт бул нерсе. Анан кийин бардык нерсени ала берип биз биз каалагандай гана чечиле турган маселе эмес. Кээ бир жерде туура ичин ачышат, ушундай болот. Бул жердеги 10ду алыш үчүн бир жерден 2-ни 3-тү бергенге туура келип атат. Так? Муну силер туура түшүнүшүңүздөр керек. Эмне үчүн анан мына жайлообуз кетип калды, мына жерибиз кетип калды. Бул жайлоо кетип калган болсо, зато бул жерден биз алып атабыз. Ошого окшогон 2-3, 4-5 жайлоо. Так? Мына кээде биз Жалал Абадты мына Алабукасынан может быть уступать этип берип атабыз бир жерди. Так? Ошол мезгилде Жалал Абадтын берки сузагынан алып атабыз. Же болбосо Оштун өзгөнүнөн берип аткан болсок, Соктун дагы башка жерден алып атабыз. Мына ушундай. Анан именно биздин жерибиз кетип калды. Именно бул жер не только силердики эмес, именно силердики эмес. Мамлекеттин жери бул. Мамлекеттин мондо чизип койгон жери. Мамлекеттин ошо жерди мына бурчуну бересиң, чтобы мына бурчтан көбүрөөк алыш үчүн. Муну туура түшүнүш керек. Ana bunu men ata babam bagып жүргөн, мал багып жүргөн жайлоо эле эмне кетип калды деп. Буга турганда кээ бир бизде документтер бар. Биз ата бабаларыбыз багып жүргөн мындан 1-2 поколение мурда 50 жыл, 70 жыл
Мына 80 жыл 100 жылга деле жакындап калды, туурабы? Колдонуп жүргөн жерлердин биз колдонуп жүргөн жерлер мүмкүн биздики болбой калышы мүмкүн. Алар 100 жылда колдонуп жүргөн жерлер алардыкы болбой биздики болуп калышы мүмкүн. Себеби силер картаны көргөн жоксуңар. Картаны көргөн жоксуңар. Бизге чейинки ошол 54-жылдары, 20-жылдары, 30-жылдары жетекчилер ар түрдүү маселе кылып чечип койгон жерлери бар. Кол кое берип өткүзүп берип койгон жерлери бар. Же болбосо, наоборот, алардыкы бизге өтүп кеткен жерлери бар. Ушул нерсени мындай, не деген мен айткам, мен муну баарын мындай подробно түшүндүрүп берген себеби, силер кичинекей эле бир жерди карап алып, кармап алып туруп эле. Мына менин жерим, эмне үчүн менин жерим кетип калат деп, мындай бир эме боло бербей, мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүшүбүз керек да. Биз комиссия иштеген ошондой болот. Комиссия иштегенде биз bir aile üçün, bir köçö üçün, же bir rayon üçün emес, бүт мамлекет üçün иштейбиз. Мамлекет үшін отырып иштеп атыр, мына макул, мына ол жерди анда силер алгыла дагы, бирок бул үчүн биз мына ол райондо, мына ол облустта, мына ол жерди биз алабыз деп талаптарды коебуз. Так? Ушинтип жүрүп гана чечилет. Ошон үчүн, урматтуу туугандар, мен сиздерди баарыңыздарды дагы бир жолу айтып кетейин. Жанагы ар түрдүү эми саясат деген ушундай экен, мамлекетибизде бизде эркиндик бар, демократия бар деген түшүнүк менен оозубузга келген нерсени де сүйлөй берип, жок эле нерсе менен бирөөнү жамандай берип, жаманатты кыла берип, бенден токтотушубуз керек да. Мамлекет баарыбызга керек. Эл, журт баарыбызга керек. Бир эле ошол бийлиги жетпей калган же көчөдө жүргөн бир саясатчы эмес. Мына биз деле ошентип айтып деп жүргөнбүз. Бирок биз мамлекеттик кызыкчылык үчүн айтып жүргөнбүз. Жөндөн жөн адамды жамандап айткан эмеспиз. Дагы бир жолу айтып коеюн, урматтуу туугандарым, урматтуу эли журтум. Кантип эле Садыр Нуркожоевич же мен же башка бир мамлекеттик өкүл бир жерди сатып берсин. Бул нерсе болушу мүмкүн, болгон. Кайсыл бир мамлекеттик чиновник өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн кайсыл бир жерди сүйлөштүрүп берип койгон моменттери болгон. Муну биз тана алышыбыз керек. Кайсы бир убактарда. Азыр андай жок. Андай болушу мүмкүн да эмес. Андай болушу мүмкүн да эмес. Бир дагы сотук жерди бирөө-бирөөгө бербейт. Бирок, эгерде биз чечим кабыл алсак, ошо баш ийүүгө милдеттүү болобуздар. Ошон үчүн бизди мамлекеттик комиссия дейт. Ошон үчүн мамлекет бизге мындай должносттарды берип, моундай погондорду тагып бизди, давай элге иштегиле деп атат. Кайсы бир чечимдерди биз кабыл алсак, ошого силер макул болушуңуздар керек, жана ошого баш ийишиңиздер керек. Бирок, ошол чечимдерди кабыл алуу үчүн эмне түрткү болгондугун биз силерге түшүндүрүп айтып беребиз. Эмне түрткү болду ошол чечимдерди кабыл алганга? Эмне үчүн биз мына чечимди кабыл алдык? Менде мына бул кечеки жайлооңор боюнча, анан дагы башка жерлер боюнча көп нерселер бар эле, бирок мен аны айта албайм бул жерде. Ачык айта албайм. Эмне үчүн андай болуп атат, мындай болуп атат. Бирок алардын бардыгы бизде отчетубузда, учетубузда турат. Так, биз ошол чызып берген сызыкты погранслужба коргойт. Чызып берген сызыкты коргойт. Эгерде булар корголбостон, туура эмес иш кылып атса, башка кылып аткан болсо, силер как раз ошол маалыматты бизге берип турушуңар. Мурдагыдай эмес, биз азыр буларга ушунчалык катуу талапты коюп атам мен. Катуу талапты коюп атам. Мына азыр барып мына эмеде жанагы Баткенде азыр чогулуш өткүзөм. Ошол бүт ГКМБнын спецслужбанын балдарын чогултуп, погранслужбанын сотрудниктери барын чогултуп туруп, ошол жерде чогулуш өткүзөм. Мен айтайын деп атам. Эмне Баткенде коррупция жок болуп калдыбы? Баткенде эмне контрабанда токтоп калдыбы? Баткенде эмне кылмыш болбой калдыбы? Эмне үчүн алар катталбай атат? Эмне үчүн алар боюнча результат болбой атат? Башында биз айтып келгенбиз. Президентибиз ушундай талапты койгон. Биздин мамлекетибизде, биздин коомубузда эч кандай коррупционер калбаш керек. Акыр аягына чейин ар бир коррупционердин түбүнө жетебиз. Так? Анын үчүн өзүбүз таза болушубуз керек. Таза боло албасак,
мен таза болбосом, кантип мен ошол коррупционерлердин алдына чыгып алып, мен сени түйүңө жетем деп айтат экен. Так, мамлекетибизде, коомубузда бир дагы жанагы ОПГнын башчысымын, уюшка кылмыштуулук топтун башчысымын. Же болбосо мен смотрящиймин, мен положенецмин, мен вор законмун деген болбош керек, болбойт дагы. Биз алар тыптый кылып жок кылабыз. Кайсыл айылдан, кайсыл жерден мен ОПГмын деп, же болбосо мен бандитмин деп чыккан адам болсо, акырын бизге билдирип койгула. Ошол түнү жок кылабыз. Ошол түнү эртесиге калтырбай жок кылабыз. Так? Пусть попробует азыр дагы бир положенец, бир жанагы смотрящий, мына чегараларда, алар буларда жүрүп алып, булар тимин эркин, баягы Эркин Токойдун карчыгындай болуп жүрүшкөн. Андай болбойт. Не үчүн бандиттер бай жашаш керек дагы, жөнөкөй пешенетери менен жүргөн адам кедей жашаш керек. Так? Азыр бандиттердин бардыгы, ОПГлардын бардыгы, баягы өзү арам тамак менен жашаганын бардыгы бай жашайт дагы, пешенетери менен малын багып, чөбүн чаап, жерин айдаган байкуштарымдын бардыгы кедей жашайт. Андай болбойт. Мындан ары андай болбойт. Мына кечеде Оштон биз мен бир мисал айтып коеюн. Женгону кармап кеттик. Женго деген Досонов аты ким эле? Кадыр. Досонов Кадыр деген баланы 3 ай ошонун артынан жүрдүк. 3 ай. 3 ай ушул жерге Баткенге келип, Тажикстанга кирип кетет. Кармайса, кайра чыгат, кайра кирип кетет. Акыры ушу Тажикстандын ГКМбнын башчысы генерал полковник Ятемов менен сүйлөшүп, жеке Тажикстандан кууп чыгарып бияка, анан кийин алып барып кармады. Так? Ал эч жерде иштебесе, бизнес кылбаса, бир жерде пешенетерин төкпөсө, анын жашаган үйүн, жашаган жерин мына көрүп атсаңар керек, маалыматты берип атчы. Көрдүңөрбү? Биз ушундай адамдарды жок кылмайынча коомдун жакшылыкка барбайбыз. Ушундай адамдарды коомдун жок кылышыбыз керек. Целенаправленно, максаттуу түрдө. Баягы эме деп коет. Бир кино бар эле, көрсөңөр керек, бир YouTube'да дагы бир эме жүрөт. Баягы шакалдарды бирден терип тырс деп атып атат го. Кудда ошондой кылабыз. Мыйзам менен атабыз биз аларды. Чекеден атабыз. Ар бир коррупционерди. Bu biz korrupsiyoner deb kimni tushunamiz? Uni ayol hökümetten başlap, tak, eng jogorku ministrlerge çeyin, hökümetlerge çeyin, çok hizmetler işleyen adamlardan mamleketlik büdjeti talaптануулорун korrupsiya işlerde esepteymiz. Tak, korrupsiya skemalar atay tüzgünдөр var. Oşo skemalar barıp sındırabız. Hurmat tuganda. Kaysıl жерде, kaysıl ayol hökümet elge жакшы мамиле кылбастан, элдин талаптанып жерлерди сата турган болсо, аларга чейин биз барабыз. Аларга чейин барабыз. Жергиликтүү ушул жерде мына ГКМбнын башчысы отурса керек, Разаев. Мына сизге ушундай мына биздин Баткен облустук ГКМбнын башчысы полковник Разаев. Так. Ушул маселелер боюнча отуруңуз. Ушулар маселелер боюнча ошондо урмат туугандар. Силер ойлобогула. Булар дагы эптеп эле бийликке жетип алышты. Анан ушул эптеп эле башкаларга окшоп бийликти кичине бир 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 10 жылга отуруп анан кетишет деп. Андай болбойт. Биз убактыбызды текке кетиргибиз келбейт. Садыр Нуркожоевичтин мамлекетибиздин президентинин койгон талабы дагы ошондой. Ал байкуш дагы ал президентибиз дагы күнү түнү дебей иштеп атат. Аны деле канчалаган бир жаман сөздөргө айтып, коомубуз ушундай бузулуп калыптыр, эмне кылабыз? Коом бузулуп калды. Жөндөн эле сөздөрдү айтып, жөндөн жамандап, бирөөнү жамандап койсо, кайра ошол мындай бир эме алат да, мурда уялчы эле. Мен ушуга жаман сөз айтып койдум, ушуга бир жала жагып койдум деп уялып адам өзүнөн өзү калчы эле. Азыр наоборот уялбайт. Интернетке чыгарат. Мына паланча түкүнчө, паланча жердин Аксайдын берин сатып жүрүптү. Мына кеттик. Ушу бийликти жок кылышыбыз керек. Ошого кээ бирлер сүйүнүп атышат. Мына сонун чыкты,
Mına biz jamandap koyduk, jala jagып koyduk деп. Урматтуулар, ошон үчүн сиздер кээ бириңер түшүнүп каласыңар, кээ бириңиздер түшүнбөй кылып каласыздар. Ушул нерселерден алысыраак болсок деп мен силерге суранып айтып кетем. Кудай кааласа, сабыр кылып күтүп туруңуздар. Президенттин ишке киришкендигине 28 январдан баштап бүгүн 20 күн гана убакыт болду. 20 күн гана убакыт болду. Биздин өзүбүздүн алдыбызга койгон талаптардын негизинде 1 жылдын тегерегинде коомубузда жылыштар боло баштайт. Кандай жылыштар болот? Азыр бүгүнкү күндөгү биздин бюджетибиз 172 миллиард сом. 172 миллиард сом быйылкы жыл кабыл алынган. Кудай кааласа быйыл жылдын аягына чейин 172 жок дегенде 200ге чыгарабыз бюджет. Эмдиги жылы 2022 жылгы бюджет жок дегенде 250 миллиард болуш керек. Мына ушундай тапшырмаларды өзүбүзгө коюп атабыз. 4-5 жылдын ичинде Алла Таалам тынч койсо, эли журтубуз аман эсен болсо, ишибиз илгерилеп турса, 4-5 жылдын ичинде биздин бюджетибиз жок дегенде 500 миллиард болуш керек. Мына ошондо эл сезет жашоонун. Ошондо өзгөрүү болот. Урматтуу туугандар, биздин алдыбызга койгон талабыбыз ошондой. Өзүбүз ушундай талаптарды коюп жылып атабыз. Мен бир мисалды айтып кетейин, муну өткөндө да айттым эле, дагы азыр айтып койсом эч ашыкча болбойт. 2020 жылы 10 айда Государственный комитет национальной безопасности, улуттук коопсуздук кызматы, 10 айда 2020 жылы 100 миллион сом коррупциядан табышты. 100 миллион сом. А биз 2 айда, ноябрь, декабрь 2 айдын ичинде 3 миллиардка жакын таптык. 2 миллиард 800 миллион таптык. Бул канча эсе көп? 100дөн. 2 эсе эмес, 100% эмес, 200% эмес, даже 1000% эмес. Урматтуу туугандар, кимиңердин акылыңар жесе эсептегиле ошону. 10 айда 100 миллион, 2 айда 3 миллиард. Мына пажабыз. Себеби эмне кылып атабыз? Себеби ошол эле коррупционерлерди ошол эле аябастан, ким коррупционер болсо, мамлекеттик мал мүлктү басып алгандары болсо, кээ бирлер бир адам эле 10-15 завод, фабриканы басып алгандары бар. Так? Мына силер фабрика, завод эмес, ошо бир фабрика, заводдун 10 кирпичин дагы албаган адамдар турасыңар ошол. Ал болса, мына биз азыр мен ачык айтып коеюн, Кубанычбек Жумалиев деген депутатты кармадык эле. Ал айтат, мен бизнес кылып тапкам дейт. Кантип ал бизнес кылып табат? Кантип ал бизнес кылып Бишкектеги ЭВМ заводу 33 гектар жерде турат экен. Ошону кантип бизнес кылып сатып алат ал? Сатып алган жок, элдин рызкысы бар. Ошонун ичинде, ошол эле жерде 37-38 чоң зданиялер бар экен. Ошону кантип сатып алат ал? Сатып алган жок. Анын бардыгын мамлекеттен туура эмес приватизациялар менен тартып алышты. Ошолор байышты, жыргап жашап атат. Мындан ары анын бала чакасы жыргап жашайт, мындан ары анын небере чөбөрөсү жыргап жашайт. Ал эми баягы эч нерсе албай калган бала адамдар ошо бойдон калып кете бересиң. Ошондуктан, урматтуу туугандар, социалдык теңдештирүүнү киргизишибиз керек. Кантип коррупционерлерди талкалап жок кылсак, коррупционерлердин колуна түшкөн байлыктарды эл журтка кайсы бир деңгээлде өткүзүп берсек, айтып атпаймынбы мына? 2 айда 3 миллиард. Бул каяктан түштү? Коррупционерлерден түштү. Январь айында 500 миллион сомдун тегерегинде түштү. Ал эми биз погранслужбага, урматтуу туугандар, болгону демаркация жүргүзүш үчүн 15 миллион сом берип атабыз. 15 миллион жылына. Карагылачы. Бул не деген ушундай мына бири-бирибизди кордогондук. 15 миллион сом берип атабыз. Зорго таба берип атабыз бир жылда. Ошону дагы бул погранслужбанын башчысы айтып атат, "О, бизге дейт июлдан кийин берет." 15 миллион сом. Так? Ал эми ошол эле мезгилде
biz bir yıl ayda 500 milyon son korrupsiyanerlerden öndürüp atабыз. Mına ayırması qanday. Ошондон айтып атамын. Мына азыр ишеничтүү айтып атамын. Быйылкы жылы biz погранслужбага демаркация иштерин жүргүзүү үчүн жок дегенде 100 миллион беребиз. Так, урматтуу туугандар, мен эми муну сиздерге эмне үчүн мындай келип барып түшүндүрүп айтып берип атамын. Себеби ошо силер тынч болгула деп атайын келдим. Өзүм бүгүн эле ичине сырт болуп калып Германиядан учуп келдим эле. Так, бүгүн эле учуп келдим. Ошол Манаска учуп түштүм. Түшүп эле 1 сааттан кайра бияка учуп кеттим. Силерге жетип айтып деп жеткизип коеюн. Кудай кааласа, бул жактан Кудай буйрса, бу жерден азыр саат 4-тө учуп кетебиз. Барып эле жумушка барып, президент менен жолугам бүгүн кечинде эле. Сиздер боюнча бардык толук маалыматтарды айтып берем. Так, эртеңден баштап көрөсүздөр. Эртеңден баштап биз дагы бир нече чоң чиновниктерди камакка алабыз. Себеби алар элдин канын соргондо. Жөн адамга тийбейбиз. Жөнөкөй адамга тийбейбиз. Так, мындан ары кимдир бирөө коррупция кылганды кылам деген даже оюна келбеш керек да. Же мамлекетке жакшынакай кылып иштеп берем, же болбосо мен иштебейм. Кой, мен урдай албайт экенмин. Мен иштебейм, барып мал багайын деп малым баксынчы болот. Мына силердин араңарда ушул жаштардын арасында илимдүү, билимдүү, окууну бүтүп келген, бирок мамлекет үчүн иштейм деген жаштарыбыз көп. Ошолор келсин иштесин. Ошолор иштесин. Коомубузду кандайдыр бир өзгөртүшүбүз керек да. Өзгөртүшүбүз керек. Мындай аңкарып өзгөртпөсөк болбойт. Мен деле тынч эле, унчукпай эле, ошо коррупционерлер менен деле анча-мынчасы менен чогуу, бандиттер менен анча-мынчасы менен чогуу жашап, унчукпай жүрө берсе боло бербейт. Бирок андай кыла турган болсо коомубуз өзгөрбөйт. Бул бир эле мына милиция кызматкерлери турат. Бул бир эле мамлекет кызматкерлери эмес, укук коргоо органдарына тиешелүү болот. Таможниктерди, мына бул границада турган пограничниктерди, так, взятка алып, баша кыла тургандарың болсо, бергиле маалыматтарды, тарткыла видеолорго, так, ошол маалымат так боло турган болсо, маалымат ошо акчалыгандыгы так боло турган болсо, ошол күнү апарып калмайбыз. Укук коргоо органдары жөн жерден адамдын укугун бузуп, ошол эле милициябы, прокуратурабы, же ГКМБбы адамдын укугун бузуп, жөн адамды кордоп, же болбосо жала жаап, жок жерден баягы орусча айтканда постанова кылып аракет кыла турган болсо, алар боюнча маалыматтарды берди.